Muhammed Пайгамбар баяны дастанынан 13-бөлүк. Деп ээрчитип Муса барды бийик тоонун астына. Мухаммедке жол көрсөтүп барган кезде ташкынга, дарыядай ойлор келип, кулга айлантып баратты. Кумарданган Мухаммеддин сөзү элди каратты. Жандырмагын таба билсең, Муса айткан сөздөрдүн ыйыктыгы мынушунда: ниетин адам өзгөртсүн. Жамандыкты кабыл алып, арсыз жолду басышса, жакшылыкты сүрүп артка, көрдүн оозун ачышса. Жер бетинде топтолот го ыпыластык издери, адалдыктын сүрү калбай качат бизден көздөрү. Ошондуктан бийик болгун, азгырыкка шашылба, арамзаны жок кылгының, бул жарашат баатырга. Бакыран көз келишимдүү Мухаммеддин саптары, байкалбастан жетти элге аалам жазган каттары. Кыл-кыяктын добушунан кыялданган үн келет, кубаттанып бал жегенсип, көөнүң сермейт керемет. Бууракандап келген суроо адам атын айттырат, азгырыкты сүрөп четке жакшылыкты арттырат. Куугун салба, иш оңолсун, курмандыкты чалалык, Кудай жолун бийиктиктен талбай издеп баралык. Билесиңби, о Мухаммед, аалам берип тереңин, жазган каттар жер бетинде элге дайым керегин. Муса айтты: уулум Мухаммед бек болгон, Кудай айткан улуу сөздөр оюңда көп топтолсун. Жеткире бер калың элге, жардам берет жараткан, жакшылыкты арттыра бил, дүбүрт чыкса тээ арттан. Сунам колду салкын болуп, салмак ойлор топтолот, сен жөнүндө дүңгүрөтүп бүт дүйнөдө сөз болот. Тууган журттун баатырлыгы айдайт баарын кысмакка, Мухаммедим балапан деп кайра-кайра сөз айта. Журт безерлер эл ичинде Азезилди көздөгөн, тукум курут кылсаң болот жамандыкты көп менен. Урмат кылгын эл жериңе, бийик көтөр башыңды, баатырдыктын чегиндесиң, алгыр куштун асылы. Жылдар жылга өткөн кезде, кылым келип тогошуп, журт ичинде сөздөр жүрөт, айткандарың колдошуп. Бул укпагың кыялыңда, баатыр болгон ашынган, адилдиктин сызыгы ушул китебиңде жазылган. Деп алдына Мухаммеддин китеп таштайт барактап, жазууларын окуп көргүн, кетсем сенден ыраактап. Ырлар менен түшкөн сырлар, ал Курандын аяты, кобулжуган назик үнүң сулуулукту жаратты. Жума бою ойлоп жатып, Мухан түштү азапка, көңүлүндө бакыт турду, толуп ташып сапатка. Дайра сырын чече билчү тагдырларда чек барбы, табышмагын салса Кудай, айтылар кеп көп дагы. Кеп төркүнү ушул тура, Кудай сөзү айтылмак, керемети бул толкундун жер бетинде жазылмак. Толкунданып чар тарабы Мухаммедден үн чыкты, буулгансып үзүл-кезил көптөн кийин унчукту. Жылдар жылга алмашканда ушул сөздөр жазылса, эл арасы кабыл алып Кудай сөзү айтылса. Мен ыраазы түбөлүккө сайдым башым элиме, саргайганча кызмат кылам, арнап бакыт жериме. Аяаламдын чырагы бар, Кудай өзү жараткан, ыйыктыктын бийиктигин алып жерде бараткан. Мухаммедден сырлар чыгып, эл ичине таркады, эдиреңдеп турган балдар таңыркады, чаңкады. Мухаммеддин сыйкыр сөздөр ойноп жатып башында, оозанышты Алла деген ыйык сөзгө жакында. Ыйыктыктын нуру тарап, Мухаммедде салтанат, бийик жиреп ой барса, карайт аны чартарап. Намаз окуп кудуреттүү сөздөр айтып кубанса, саймаланган жашыл жээктен сүйүү барат узата. Мухаммедде арман барбы, карады ал жан-жагын, ажайып кооз тагдыр ушул, салтчу журтка салмагын. Өмүрбүбү Бегалиева.